Assalamu алейкум. Арапташып кеттиңер, жүрөк таза, тиги дүйнөгө ким барып келиптир дегенге кандай карайсыз дейт. Ва алейкум ассалам. Арапташып кеттик деген нерсе бул тиги дүйнөгө ким барып келиптир деген дагы суроо бар экен. Тиги дүйнө бирөөлөр айтат дейт, тиги дүйнө жакшы турбайбы, ошон үчүн келбейт, жаман болсо баары кайра келип албайт беле деп тамашалайт дейт. Ансарындай тиги дүйнөгө барып келип эмес, бул дүйнөдөн тиги дүйнөгө барыш, бул дүйнө бир өзүнчө дагы ортодогу да бир жол экен. Бул сыноо жолуна келип атпайбызбы? Ал эми арапташып кеттиңер деген сөзгө мен кошула албайм. Анткени себеби дегенде кимдир бирөөлөр бул динди араб деп түшүнүп алгандардын суроосу болот окшойт. Анткени себеби дин бул башка, араб бул улут. Кыргыз, өзбек, тажик, казак деген сыяктуу эле араб улут. Ал эми араб тилинде айтылып аткан, окулуп аткан Курандын сөздөрү болгон үчүн биз араб деп ошого көпүрөөк угдура берет экенбиз. Себеби дегенде мен бул арабтын сөз байлыгы, биз орустардын сөз байлыгы күчтүүрөөк деп коебуз го. Ансарындай арабтардын сөз байлыгынын күчтүү мааниси бир сөз менен эле көп маанини түшүндүрүп кое тургандай сөз байлыгы күчтүү экен. Ошон үчүн көп нерселерди түшүндүрүп айтканга, маанилерди камтыганга арабтын тилинин сөз байлыгы күчтүү болгондуктан. Анын үстүнө Алланын буйругу менен мына ошол араб тили аркылуу түшкөн экен. Демек биз араб тили менен Куранды окуган болсок, сүрөлөрдү окуп аткан болсок, анда биз ушул арапташып кеттик деген нерседен алыс болушубуз керек. Биз ушул арапташтык деген сөзгө мен эмне себептен келип атканда мен өзүмчө ой жүгүртүп айткым келди. Мисалы ар бир инсанды өзүнчө тили менен жараткан, ар бир инсанды, ар бир жердеги өзүнүн элди өзүнүн каада салт, үрп адаты бар. Кыргыздын өзүнүн кылымдан берги алмашылгыс бир сонун үрп адаттарыбыз бар, каада салтыбыз бар. Биз ошонусу менен айырмаланып турабыз. Бири-бириңерди тааныш үчүн деп айтылат. Бири-бириңерди тааныш үчүн ушундай жаратылдык. Бири-бириңерге атаандашып жашагыла. Атаандашканда жакшы жагынан атаандашып алдыга, баягы атаандашуудан өсүү келип чыгат деп айтабыз го. Ошол себептен бири-бириңер менен атаандашып жашагыла, бири-бириңерди айырмаланып тургула. Өңүбүздөн, тилибизден, каада салтыбыздан, жер жаратылышыбыздан. Ошол себептен азыр эми көпчүлүгү жанагы азыркы тил менен айтканда фанатизм болуп кеткендиктен көпчүлүгү ошол баягы пайгамбарыбыз биздин Мухаммед саллаллаху алейхи пайгамбарыбыздын кийген кийимин туурап кийебиз, ошо сүннөт катары деп, анан ошондой кийимдер кийилип калгандыктан, же болбосо көпчүлүгү ошол арабтардын, же болбосо пакистандыктардын кийимин кийип алгандыктан кийимге көңүл бурулуп кеткендиктен дагы ушул сөздөр көбүрөөк айтылып калат. Арапташып кеттик го. Мен бул нерсени дайыма айтып жүрөм. Дабатка чыкканда келиңиздер мындай сүйлөшүп көрөлү. Мен кийинки суроого жооп бергенче кечирип коесуздар, мен ушул суроого токтолуп коеюн деп атам. Мисалы дабатка чыкканда биздин өмүр бою кыргыз өзүбүздүн кийимибиз менен тебетейибизди кийип, башыбызга чапаныбызды кийип, бутубузга өтүгүбүздү кийип дегенде бир өзүбүздүн кийимдерибиз менен жашап келгенбиз. Анан башка улуттардын кийимине мурда кийген эмеспиз, каттаган эмеспиз, ары бери өзүбүздүн кийимибиз болгон деп коелу. Анан ошого көнүп калганбыз. Азыркы учурда телерадиолор бар. Телерадиолордон эле, телевизордон көрсөк эле баягы согуш болуп аткан жерлер, Сирия, Афганистан, Пакистан, ушул жактарда согуш болуп аткан жерлерде ошол өздөрүнүн улуттук кийимин кийип алышып, анан баягы согуш болуп атышат. Бири-бири менен атышып атышат, ошондой кийимдер менен жардырып атат, бири-бирин өлтүрүп коюп атышат, мисалы. Ошолорду ошондой кийим менен атышып жүргөндөрүн телевизордон көрүп, тигилерден көрүп, анан бизге ошол
кийимдерди ошондо гана көрдүк. Анан ошол кийимдерди кийиндимге бизге бияка даватчылык келе баштагандан баштап биз намаз окуп, мына дин сабактар көп өтүп, ыймандар күчөп, мына Кудайга шүгүр, Кыргызстан керек болсо кошуна өлкөлөрдөн дагы Кудайым буйрса алдыга чыгып атат мына ушул дин таануу боюнча. Анан ошолорду көрүп жүрөбүз дагы. Анан кийин ошондой кийимдерди сүннөт катары деп кийип баштаганда биз өмүр бою өзүбүздүн кийимибиз менен кийип жүргөндөн кийин биз ошолорду туурап, ошолордун каада салты боюнча, үрп адаты боюнча ошолордун кийимин кийип, ошолордой болуп баратабыз деген ичибиздеги баягы оюбуз менен анан ачуубуз келип, улуулар ачуулары келип, эмне себептен мындай кийим кийип жүрөсүңөр, мындай шалбыраган кийимди эмне кийип алдыңар, эмне бутуңарга тапчке кийип алып анан кийин бутуңарды жуубай жүрөсүңөр деген сөздөр көп болуп атпайбы. Ошон үчүн мен деле муну айтып келем. Даватка чыгып барганда, мисалы, өмүр бою өзүбүздүн кийимге көнүп калган, каада салтка, үрп адатка көнүп калган аксакалыбыз үйүндө отурса, эшиктен "Ой, аксакал" деп кыйкырса, ал аксакал эшикке чыкса эле эшиктин алдында 5-6 арабтарга окшош, пакистандыкка окшош, сакал да коюп алышат го жигиттер. Коюп алышып ошондойлор 5-6 эшиктин алдында турса, баягы аксакал эшикке чыкса эле башка улуттун адамдары, жанагы телевизордон көргөн, атышып жүргөн адамдар турган сыяктуу көз көрүп анан ошол боюнча кабыл алат да. Көрөт дагы ачуусу келет. Ачуусу келип эле басып баратканча эле тигилерге жеткенче эле, болбосо тиердеги балдардын баары ыймандуу балдар. Тигилерге жеткенче эле өзү эмне болуп калат? Ушундай жини менен барат. "Ассаламу алейкум аксакал" десе эле, "Алейкум ассалам" эмне дейт сразу эле. "Ой, кандайсыз аксакал, жакшыбы? Акыбалыңызды сурап коелу дедик. Тиги убактыңыз болсо ушул мечитке келсеңиз." Тигилер ушул сөздү айтып атканда эле алардын кийип турган кийимин көрүп алып, алардын айтып аткан сөзүнө таасирленбейт, кабыл албайт. Анткени бул киши жини келип атат. Ачуусу келип карайт дагы, "Билбейм, колум бошосо барам. Барбайм, бар өзүңөр бара бергиле" деп баягылардын турган турпаты мени дагы эмне араб кылганы келдиңерби? Мен дагы силердей болуп намаз окусам ушинтип кийинип калышым керек экен да деген өздөрүнө суроолор келет дагы. Эмне болуп атат? Ошон үчүн терс кабыл алуу менен узатып коюп атат. Ошон үчүн дават деген эмне? Жамандыктан жакшылыкка чакыруу, туура жолго багыттоо. Ошон үчүн эмне кылсак болот? Даватка чыгып атканда эле биздин бир туугандар ушу дават үчүн деле атайын өзүбүздүн Кыргыздын жакшынакай чепкенибиз менен, тебетейибиз менен, Кыргыздын бир сонун болгон кийимдери бар. Өзүбүздүн мындай бир жүрөгүбүзгө кабыл ала турган кийимди тиктирип, анан ошону кийинип алып, чыгып анан даватка барып эшиктин алдында турсаң, кыйкырып. Эшикке чыкса эле баягы 5-6 жигит кыргызча кийинип алып, баштарына тебетейлерди кийип алып, Кудайга келгенсип эле турса, анан берки киши күлүп чыгат да. "Ассаламу алейкум, эмне болдуңар" десе, ошол өзүбүздүн мүнөзүбүзгө ылайыктуу даватты баштасакпы дейм да. "Алейкум ассалам, аксакал кандайсыз, жакшыбы? Кыргыз мал жанды жакшы көрөт го, мал жаныңыз жакшыбы? Жакшы турасызбы менен эсен?" деп бир аз аркы беркини сурашып, антип мынтип анан "Жүрбөйсүзбү кечинде бир мечитке келсеңиз, намаз окуйлу" десе, берки киши дагы баягы күлүп жайнап кабыл алган. Анан кийин мейли деп анан ичинен ушинтип эле намаз окусак болот турбайбы деген ой калат да. Ошон үчүн динде дагы айтылат, өзүңдүн туура эмес кылган иштериң менен же болбосо ошондой бир көпчүлүк туура эмес кабыл ала турган дагы ошондой кийимдер биздин мүнөзүбүзгө туура келбей аткан болсо, анда ал көп адамдарды динден алыстатып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн өзүбүздүн эле жакшынакай кийимдерибизди кийип алып эле, өзүбүздүн жакшынакай сөздөрүбүз менен деле барып даватка чыксак болот. Бул деген менин оюм бар. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып кетейин, бул аалымдардын көрсөтүүсү эмес, бул жөн гана жөнөкөй эле борончунун жөн эле адамдардын баарлашуусу. Ушундай суроолордон бири-бирибизде мындай бир түшүнүшүп алалы деген максатта сүйлөшүп атабыз.